Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, каналдын коноктору. Биздин каналыбыздын максаты өзүбүздүн билген орусчабыз менен, орус тилдеги сөздөрүбүз менен орусчаны үйрөнөм деген мекендештерибизге, жердештерибизге бөлүшүү. Каналыбыздын аты КГ менен орус тил. Биз дагы эмгек мигранттарынын бирибиз, Москвада жашайбыз. Ошон үчүн бул жерде жүргөн жердештерибизге кээ бир орусча сөздөрдү бөлүшүүгө каршы эмес болуп видео тартып атканбыз. Каналыбыз жакса подписаться, катталуу деген кнопканы басыңыз жана поделиться, бөлүшүү деген кнопканы басып тааныштарыңыз менен бөлүшсөңүздөр болот. Жакса, нравится деген бармакчаны басыңыздар. Жагат деген, нравится деген. За мной жана со мной, за нами, с нами, за вами, с тобой, со мной деген, за тобой деген сөздөр бар. Ошол сөздөрдүн айырмасын талкууламакчыбыз. За мной деген сөз бар. Анын ушул эки эле сөз, за мной. Анын мааниси 3 маанини билдирет экен. Мисалы, биринчиси менин артымда турат деген мааниде, менин артымдан турат. Болбосо мени алып кетиш үчүн менин артыман келди. Үчүнчү мааниси менден кийин, мисалы очередте, менден кийин турат деген маанини билдирет. За тобой дегенде эле сенин артыңда турат, сени алып кетиш үчүн келет, сенден кийин кирет деген сыяктуу маанилерде. За вами, за ней, за ним, за нами, за ними деген сөздөрдүн баарын айырмасын көрөлү. За мной. За мной приедет муж. За мной, менин артыман дедик, менин артыман приедет, келет. Демек, мени алып кетиш үчүн келет экенин, приедет деген кыймыл аракеттеги сөздү кошуп, за мнойдун маанисин айттык. Мени алып кетиш үчүн келет күйөөм. За мной стоит мой муж. Менден кийин күйөөм турат. Стоит дегенде турат дедик, биринчи мааниси бул. За мной стоит мой муж. Менден кийин очередте турам мен врачка. За вами кто-то стоит десе, да, за мной стоит мой муж. Менин күйөөм турат. Экөөбүз очередтебиз. Ал эми мен мисалы неме менен сүйлөшүп атам. Директор менен бир нерсени сүйлөшүп атабыз. Анан артымда күйөөм турат мисалы. Анан директор: "А кто это за вами стоит? Сенин артыңда ким турат?" десе, мен күйөөмдү тааныбайт мисалы. За мной стоит муж. Мой муж деп деле койсок болот. Демек, мунун мааниси мына: менин артымда турат, очередте турат дегендердин баары эле за мной стоит, за мной стоит. Бул жерде приедет, стоит, сидит, стоял деген сөздөрдү кошконубузда за мнойдун мааниси өзгөрөт экен. За тобой. За тобой деген сенин артыңан, За тобой я не приеду. Сенин артыңан дейт, келбейм дейт. Мисалы, такси келбей калды, анан күйөөңүз чакырып атат. Саат 1-де жумуштан чыгып атам, мени 1-де келип алып кет десе, нет, жаңыл, я за тобой не приеду деди. Сени алып кеткенге мен келе албайм. Не приеду, келе албайм. Сенин артыңдан, сени алып кеткенге. За тобой стоит Аман. Бир нерсени сүйлөшүп атсак, артымда Аман турса, алдагы мисалы директор Аннага бир нерсени айтайын деп атат, Ошентсе мен Аман жөнүндө бир нерсени айтып атсам, а он за тобой уже стоит, сенин артыңда турат Аман деген маанини билдирип калат. За вами приедет такси. Вами дегенде баягыдай эле бирөө болсо деле ушундай вами, эгер көп болсо, ал эми бирөө болсо мондай чоң кылып жазып коебуз, ошондон айырмаланат орус тилдеги вами. В деген сөз кичинекей тамга менен болсо. За вами приедет такси. Сиздерди алып кеткенге такси келет. Ал эми мондай чоң тамга менен за вами приедет такси десек, сизди алып кеткенге такси келет. На приедет, келет дедик уже таксини. За вами придет Алексей. Сизди Алексей жумушка чейин жеткирет мисалы. Жөн эле жөө басып эле жеткирип жумушту көрсөтүп коет. За вами придет Алексей, келет дегенде за вами деген сөздүн мааниси ушундай болуп өзгөрдү. За вами занимала я. Бул сөздүн мааниси мен сенин артыңдан очередке мен тургам дейт. Занимала. Очеред ээлөө да, бул занимать деген. Ээлөө. Сиздин артыңыздан мен ээлегем деп атат.
булардын кыргызчасын өзү эле которуп берем. Анара экөөбүз чогуу иштейбиз. Экөөбүз тең саат 1-де чыгабыз жумуштан. Анара кетип калды. Мен таксиге акча бергиле деп отурам. А где Анара деди мага. Она уехала. Кетти дейт, машина менен кетти. Атасы таксист экен, Анараны машинесине салып алып кетти. За ней. Неге бул за ним эмес? Себеби бул Анара да кыз бул. За ней приехал папа. Папасы приехал. Эгер мама болсо, за ней приехала мама, за ней приехала сестра деп айтмакмын. Ал эми эркек бала болсо, мисалы, за ним он да, анын артынан дейт, бул эркек бала болгон үчүн. Аманды байкеси келип алып кетип калды. За ним приехал брат. Байкеси келди анын артынан, аны алып кетиш үчүн. За ним, чтоб забрать деген мааниде болуп атат, бул жерде. За ней стоят еще два. Демек, уже бул жерден түшүнүп атабыз, бул очередти айтып атат. За ней. Демек, бул жерде түшүнөбүз, Таня, Маша, Даша турат, же Гүлайым турат. Себеби за ней деп атпайбы? Буга аял адамдарды гана за ней деп айтабыз. Эркек адамдарды за ним. За ним стоят еще два. Анын артынан дагы 2 киши бар. За ним никого нет. Анын артынан эч ким жок. Эркек киши мисалы, кто последний деп келди. Артында эркек киши болчу эң акыркы. Ал телефонун карап укпай калды, ана сиз айтасыз. За ним никого нет. Он последний. Мунун артынан эч ким жок. Бул кишинин, эркек кишинин. Анын артынан эч ким жок. Ал акыркы. Айла эми аял турса, бабушка турса, кулагы укпаса, укпай калса, за ней никого нет. Она последняя. Ал акыркы. Анын артынан эч ким жок. За ними дегенде эки жана андан ашык кишини айтып атканда айтабыз. За ними придет папа. Мисалы, мен эки баламды садикке берсем, воспитательницага айтам, сегодня за ними придет папа. Мен садиктин жанында жашайм. Жөө эле келип алып кетет атабыз. Эки баламды, ошон үчүн за ними. Эки кызым болсо деле, за ними. Бир кыз, бир балам болсо деле, за ними придет папа. Папасы келет. За ними придет мама. Апасы келет. За ними будет парк деген маанидечи. За ними дегенде, мисалы, видите красные дома? Тети кызыл үйлөрдү көрүп атасыңбы? За ними дедим, Себеби 2, 3, 4 кызыл үй бар да. За ними будет парк. Ошол үйлөрдүн артында парк болот дейт. Үйлөрдү айланып чекесинен өтсөңүз. Ал эми бул жерде бир эле кызыл үй болсо, дом. Дом слово мужского рода. Демек, за ним, за красным домом, кызыл үйдүн артында бир эле кызыл үй бар. Будет парк. Артында парк бар деп айтмакмын. За нами дегенде биздин артыбыздан стоит, турат, женщина, аял. За нами стоит мужчина, эркек киши турат. За нами деген, нам деген бизге, за нами деген биздин артыбызда. За нами приедут вечером. Бизди алып кеткене дейт. Биздин артыбыздан келет кечинде. За нами деген сөздүн мааниси бул жерде приедут деген сөзгө карап өзгөрүп калды. Демек, Анна директор уже түшүнөт, сизди алып кетиш үчүн, жаңыл экөөңөрдү алып кетиш үчүн кечинде бирөө келет экенин билди. Директор силерди бүгүн эртеле алып кетет. Башка бир банкетке, немеге барасыздар, тойго барасыздар. Ошондо жаңыл экөөңөрдү за нами. Эгер сиз аман болсоңуз, досуңуз талай болсо, талай экөөңөрдү деле алып кеткенди айтсаңыз деле за нами дей бересиз. За ними, за нами деген аял эркегиңизге карабай бирдей эле айтыла берет. Ал дегенде гана аял жөнүндө айтып атсаңыз, анын артынан деп айтып атсаңыз, за ней дейсиз, эркекти за ним дейсиз. Эми со мной деген, за дегенге эле окшошуп кетет бул дагычы. Ошону адашпай угуп, жана адашпай айтышыбыз керек. Со мной деген мени менен.
Эмнеде с деп жазылат, кайсы убакта со деп жазылат экенин башка видеолордо айткам. Могул башындагы тамгаларга байланыштуу болот бул. Мааниси өзгөрбөйт. Со мной деп айтса деле, с тобой деп айтса деле сени менен дегенди билдирет. Ке деле со деп жазылып калганы могул эки тамга бир болгон үчүн эле ушундай жазылат орус тилинде. Со мной, мени менен. Она будет работать со мной. Ана дегенде эле мен түшүндүм, жаңыл досум бүгүн Айгерим менен иштейт экен. Себеби ана деп атат да. Он десе, бүгүн мен жанымда иштеген Аман Айгерим менен иштейт экен деп түшүнмөкмүн. Эч кандай могу сөздөргө айырмасы жок. Он будет работать со мной, она будет работать со мной. Эми мени менен иштейт. Эми иштейт деди, будет дейт. Он работал со мной, она работала со мной десе иштеди деген болмок. С тобой. Мына чогуу эле айтып кетесиз. Эки бөлөк жазылган мененчи. Анан тобой дебей, тобой деп айтат экенбиз. С тобой. Сени менен. Он приедет с тобой. Ал сени менен келет. Она приедет с тобой. Он придет с тобой. Жо келет дейт. Она придет с тобой. Сени менен келет. Приедет болгондо машина менен келет демекпиз. Жанагындай эле. За ним, за ней деген сыяктуу с дегенде дагы с ним дегенде эркек бала жөнүндө сөз болуп атат. Мен эркек бала жөнүндө айткым келип атса, Талант жөнүндө, Талгат жөнүндө, Аман жөнүндө айткым келип атса, ошо бала менин таанышым, менин тууганым, ал баланы мен тааныйм, ошо бала менен иштейм, чогуу иштейбиз деп айткым келип атса, с ним деп айтабыз баланы. Эгер жаңыл жөнүндө айткым келип атса, жаңыл менин таанышым экенин, чогуу жашайт экенибизди айткым келип атса, с ней деп айтам. С ним, ал менен эркектерди айтканда айтабыз. Слова женского рода, мужского рода деген мааниде эмес, эркек адам жөнүндө сөз болуп атканда, аял адам жөнүндө сөз болуп атканда с ней дедиңиз. Мисалы, я знаком с ним. Мен Аман менен таанышмын. Ошон үчүн с ним дедим. А мен жаңыл менен таанышмын десемчи, я знакома с ней. Мен аял адаммын да, ошон үчүн знакома деп айтам, А эркек болсо знаком деп айтат. Талант менен Аман тааныш, Талант айтты, я знаком с ним, мен Аман менен таанышмын. А мен айтып атам, я знакома с ней, мен жаңыл менен таанышмын. Я поссорилась с ней, мен айтып атам, жаңыл менен урушуп кеттим. Поссорилась с ним, Аман менен урушуп кеттим. А эгер сиз эркек баласыз дагы жаңыл менен урушуп кетсеңиз, поссорился с ней, жаңыл менен уруштум. Сиз эркексиз, айтса эркек болсоңуз. Ал эми Аман менен урушканыңызды айткыңыз келсе, я поссорился с ним, Аман менен уруштум. Я согласен с ним. Эркек балдар ушинтип айтат. Мен макулмун ал менен, Аман менен. Я согласен с ней. Жаңыл менен макулмун. Ал эми мен Гулямын, мен Аман менен макулмун деп айткым келип атса, я согласна с ним. Аман менен макулмун. Я согласна с ней. Жаңыл менен макулмун деген мааниде болот. С вами деген жанагындай эле. Силер менен, көптүктүр сиз менен, жалгыз адамга. Нам нужно встретиться с вами. Биз дейт, нам, бизге, сиз менен жолугушумна, сиз менен жолугушубуз керек. Силер менен жолугушушубуз керек. С вами, силер менен, с вами чоң тамга менен баштап жазып койсок, сиз менен. Экөө бир эле сөз болгон менен эки жана андан ашык болгондо мына с вами дейбиз. Чоң болгондо сиз деп айткыңыз келсе деле с вами дей беребиз. Муну аябай эле түшүндүрдүм болуш керек, көп жерде мисал кылып келтирем. С нами дегенчи биз менен, нам деген бизге, с нами биз менен. Дайте нам денег. Мисалы, бизге акча бериңиз. Рассчитайтесь с нами, биз менен эсептешиңиз. Мына с деген сөз кошулуп калды. Он, мисалы, Аман, живет с нами. Ал биз менен жашайт. Жаңыл болсо, она живет с нами. Ал биз менен жашайт, жаңыл.
Они пойдут с нами. Аман менен жаңыл бүгүн күйөөм экөөбүз менен үйгө кетет. Алар, мына они эки Аман менен Талгат жашаса деле, жаңыл менен Айгерим жашаса деле, они Аман, жаңыл сиздин квартирантыңыз болсо деле, они экөө. Алар биз менен барышат. Пойдут с нами, биз менен. С ними дегенчи. Им деген аларга деген сөз бар, Дайте им денег, дайте им поесть, дайте им отдохнуть, дайте им поговорить, дайте им поработать, дайте им шанс. Аларга деген сөз. Ал эми алар менен деп айткыңыз келсе, с ними деп айтат экенбиз. Эми кыргызча тигилер менен деп коебуз, биз мындай кичине грубыйраак кылып. Эмне тигилер менен сүйлөшпөй калдыңбы сен? Алар менен каку бардың деген сыяктуу сөздөрдө экөө тең эле с ними деп айта берет экенбиз. Кыргызча эле эки башка маанисинде берип калат экен. Он, мисалы Аман, не хочет работать с ними. Ал тигилер менен иштегиси келбей атат. Алар менен иштегиси келбей атат. Она не хочет работать с ними. Жаңыл алар менен иштегиси келбей жатат. Я живу с ними. Мен алар менен жашайм. Я знаком с ними. Мен алар менен таанышмын. Жаңыл Айпери менен, Талант Талгат менен, же Аман жаңыл менен айырмасы жок. Алар менен таанышмын. Я общаюсь с ними. Алар менен сүйлөшөм дейт. Общаюсь деген сүйлөшөм, баарлашам деген маанини билдирет. Демек, с деген менен жана чогуу деген маанини билдирет экен. Я иду с ребенком. Я живу с родителями. Инатам менен жашайм. Я живу с бабушкой. Чоң энем менен жашайм. Я знаком с Аманом. Аман менен таанышмын. Я дружу с Айпери. Айпери менен досмун. Я встречаюсь с земляками. Жердештерим менен жолугам. Я иду с тяжелой сумкой. Оор сумканы менен көтөрүп баратам. Оор сумка менен баратам. Мен көтөрүп алып барам да сумканы. Жолсо, мисалы, я сижу на остановке с чемоданом. Чемодан менен остановкада отурам. Я сегодня с зонтиком. Мен бүгүн зонтик алып жүрөм. Зонтик менен жүрөм. Эми кыргызчада зонтигимди алып алдым, мен бүгүн зонтик көтөрүп алдым деп айтабыз, А орусчада зонтикам деп эле коет экенбиз. Мисалы, велосипедим жанагындай алдым, велосипед иштебей калды жолдо. И я такая уставшая иду с велосипедом, тащу его. Мен чарчап ошо велосипедди сүйрөп келатам. Иду с велосипедом. Велосипед менен келатам. Я иду с мишкой, которую он подарил мне. Мага бирөө аюу подарок этти. Мен ошол аюуну, чоң аюуну көтөрүп алып келатам. Я сегодня встречаюсь с директором. Мен бүгүн директор менен жолугам. Я сегодня поговорю с директором. Директор менен сүйлөшөм. Демек, с деген кыргызчадан сени менен, мени менен, ал менен, сумка менен, чогуу деген мааниде гана айтылат экен. Сумка менен чабийди деп да айтабыз кыргыз тилде. Жок. Анда с деген сөздү кошпойсуз. Ударил меня сумкой деп эле айтабыз. С деген сөздү чогуу жүргөнүңүздү, чогуу баратканыңызды, жаныңызга алып алганыңызды билдиргенде кошот экенбиз. Ушуну менен видео аягына чыкты. Комментарийлерди жазсаңыздар болот. Видеобу жаксырап баспасыны унутпаңыз.